Урматтуу мекендештер, менин атым Максат Мамбеткулов. Бүгүн биз Кыргыз Республиканын элчилигинин алдында турабыз. Келгенибиздин бир топ себептери бар. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, 4 октябрда парламенттик шайлоо өтөт. Ага биздин Кыргыз Республикабыздын президенти Сооронбай Жээнбеков жарлыкка кол койгон. Биздин шайлоочулардын 20-30% азыр Кыргызстандан четте убактылуу эмгектенип, окуп, жашап жүрүшөт. Эки шайлоо өткөндөн бери биздин мигранттардын шайлоо укуктары бузулуп, толук кандуу биздин нерсеге аткарылбай келет. Кече күнү Борбордук шайлоо комиссиянын төрайымы Шайлабекова Нуржан Карманбековна менен маалымдоо жыйыны болуп өткөн. Ошол жерде дагы биз көптөгөн суроолорго жооп ала алдык. Бирок толук канааттанбады. Бүгүн мен Кыргыз жараны катары, биометрикадан каттоодон өткөн катары жаран катары келип, азыр өзүм консулдук учетко турушум шарт экен. Консулдук учетко турбаган, консулдук каттоого турбаган, биометрик каттоого турбаган жарандар эртеңки 4 октябрда болгон шайлоого катышканга мүмкүнчүлүгү жок. Ошол себептен биз азыр келип отурабыз. Консулдук каттоого өтүш жеңилби, кандай тоскоолдуктар бар, ошонун баарын азыр көрүп чыгалы. Мен өзүм жеке өтүп чыгайын. Андан кийин чыгып мен сиздерге жеңилби оор бекенин айтып беремин. Азыр ал жакка биз видео тасма кылганга болбойт. Ошого азыр буйруса биз кирип чыгалы, жыйынтыгын сиздерге жарыялайбыз. Канча эмеге келип калды? Биринчи очередтен киргенден кийин бунун ичинде экинчи очеред бар экен. Экинчи очередде дагы адамдар келеді толуп. Саат 11ге чейин келгенбиз. Биз келгенде канча кезекте турган жарандар болсо, азыр кечки саат ровно 4 болду. Дагы деле ошончо жаран. Бир аз азайган эле билинбесе, бирок эл аз эмес көп. Достор, мекендештер, биринчи видеону биз саат 11де тартканбыз. Азыр саат туура саат 4 болду. 4кө чейин биз ушул элчиликтин консулдук бөлүмүнүн алдында жүрдүк. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, эки катар кезекте турдук. Биринчи тизмеге жазылдык. Тизмеге 457 болуп жазылдык. 457 тизмеге келгенден ичине келсек, ичинде дагы тизме бар экен. Ал жерге кезекке турдук. Кезекке туруп ичине кирсек, консулдук каттоого бир гана кызматкерди коюшупту. Ал жерде дагы 10 кишидей турупту. 10 киши кезекти күтүп, биз кызматкерге жетип келгенде, кызматкер бизге төмөнгөдө жооп берди. Урматтуулар, биз азыр консулдук каттоо шайлоо боюнча форма 2 биздин бланктарыбыз жок. Бишкектен бизге жөнөтүлө элек. Анан кийин биздин базалар 42 шайлоо участкасына, четтеги шайлоо участкасына байлана элек, базага байлана элек. И кызматкерлер дайындала элек деген мен жооп алдым. Биздин телефондорду гана жазып алып, так маалыматты бизге айта албады. Качан каттоого, шайлоого каттоого келгенин так айтыша алган жок. Бул деген эме стандарт дагы бир жолу бул шайлоодо биз катыша алабызбы, катыша албайбызбы чоң бир собол жаратылды. Ошого баардык мекендештер биз биригип туруп, биз консулдук каттоону бул жерде кезек күтүү эмес, аралыктан онлайн консулдук каттоо системасын киргизгенге талап кылышыбыз керек. Ошону биз талап кылып, жогорудан биздин урматтуу президентибизден, бул жердеги элчибиз Алибек Жекшенкуловичтен ушул нерселерди биз талап кылып кетебиз. Дагы бир нерсени айтып кетүүчү нерсе, 3-чү кезекке келгенде талон система жасап коюштур. Талон системага келгенде биз талонду аппараттан алайлы десек, жабып коюптур. Иштетилбей, кагазы бүтүп калганбы, айтор кандай түшүнүксүз болуп, талону дагы иреттелген эмес. Биринчиси 136-чы кырса, кийин 111-чи чыгарылып атат. Бул жерде эч кандай бир тартип иреттелген система орнотулбаптыр. Ошол дагы бул биздин эртеңки шайлоочулар келип консулдук каттоого турганда өтө чоң кезектерди жаратат. Өтө чоң тоскоолдуктарды жаратат. Ошон үчүн дагы бир жолу биз өтүнүшүбүз керек. Бардыгын аралыктан консулдук каттоо кылышын, онлайн консулдук каттоо үчүн биз ушуну талап кылышыбыз керек.